11 мартка карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Рахмон Кыргызстанга келет. Президенттер чек ара келишимдерине кол коюшат. Эртең 12 мартта Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстанга келет. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Эки өлкөнүн башчылары кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимге жана башка эки тараптуу документтерге кол коюшат. 21 февралда Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегациялары кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо боюнча акыркы протоколго кол коюшкан. 27 февралда Жогорку кеңештин бир нече комитети Тажикстан менен чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча макулдашууларды жактырган. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев парламентте Кыргызстан менен Тажикстан кайсы жер тилкелерин алмашканын айтып берген. Анын катарында достук айылы тажик тарапка өтөөрү белгилүү болгон. 5 мартта депутат Султанбай Айжигитов парламентте сүйлөп, достук айылын Тажикстанга берүүгө каршы экенин билдирген. Бул билдирүүдөн кийин аны Ыйман Нуру фракциясынын курамынан чыгарышкан. 6 мартта президент Садыр Жапаров депутаттын билдирүүсүнө жооп берип, Айжигитовдун сөзүн демагогия жана манипуляция деп атаган. Жапаров кыргыз-тажик чек ара маселеси эки өлкөнүн кызыкчылыктарын эске алуу менен чечилгенин айткан. Жапаров Максим Бакиев келсе камалат. Курманбек Бакиев менен Сапар Исаков боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Президент Садыр Жапаров Максим Бакиевдин өлкөгө келгенин четке кагып, ал келсе камалаарын билдирди. Жапаров Максим Бакиев келип калган болсо, камап коюп миллиарддаган акчаларды бюджетке кайтарат элек дейт. Максим менен Жаныш Бакиевдер өмүр бою соттолгон. Келсе түз эле түрмөгө түшүшөт. Соттун күчүнө кирген өкүмү турат. Ал өкүмдү эч ким өзгөртө албайт, өзгөртүлбөйт дагы. Ошондуктан аларды берүүдөн таптакыр баш тартышты. Себеби биз ал экөөнү камабай кое албайбыз да, деди президент. Ошондой эле Жапаров Курманбек Бакиев менен мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковду экинчи өлкөлөр эгер камабасаңар өткөрүп берели деген сунуш бергенин билдирди. Биз ойлонуп жатабыз, бир чети макул деп алып келип, тест боюнча, музей боюнча сурабайлыбы? Кимдер канча акча алганын айтып берсе болду. Акчаларды бюджетке кайтарып алыш күч органдарынын иши. Уурдалган миллиарддаган акчаларды ушундай жолдор менен эле кайтардык го. Курманбек Бакиев боюнча деле ушундай маселе. Ячейкаларда канча акча болгон? Максимдин офисинен уурдалып кеткен алтын концентраты жөнүндө сөз болуп жатат. Канча тонна болгон? Апрель-июнь окуялары жана башка иштер боюнча ал кишиден да экинчи тарап катары угуп, иштерди жыйынтыктап койбойлубу, деди Жапаров. Буга чейин журналист Болот Темиров булактарына таянып, Максим Бакиев жеке учак менен Кыргызстанга келгенин билдирген, бирок УКМК бул маалыматты четке каккан. Жапаров МИГте кезекте тургандар массалык түрдө үй алат. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик ипотекалык компанияда кезекте турган миңдеген тургундар жакын арада үйлүү болорун айтты. Кезекте тургандар бир аз чыдап тургула. Курулуп жаткан үйлөр жакын арада массалык түрдө бериле баштайт. Ошондо 5-10 алдыга жылбайсыңар, миңдеп жыласыңар. Миңдеген кезекте тургандарга бир күндө батирлер берилет. Жөнөкөй тил менен айтсам, оптом жыласыңар, деди президент. Өлкө башчынын айтымында, ал бийликке келгенден бери 2 жылда үй алуу механизмин жөнөкөйлөткөн. МИГ Кыргыз курулуш мамлекеттик компаниясы жана жеке компаниялар менен бир баада келишим түзүп, үйлөрдү толук салдыртып жатат. Чүй облусу менен Бишкекте үйдүн 1 чарчы метри $650, ал эми башка аймактарда $700. Бул айырма курулуш материалдарынын Бишкектен ташылып барганына байланыштуу, деди Жапаров. Жапаровдун айтымында, МИГ кичи шаарлар менен райборборлордо көп кабаттуу үйлөрдү бүткөндөн кийин айылдарда курулуш баштайт. Эски үйлөрдү бузуп, жаңыларды салып беришет.